Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында мына ушул Зайнабидиновадан сатыла турган 2 бөлмөлүү квартираны тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге жанагы сатыла турган квартирага баруу жолун колдон келишинче түшүндүргөнгө аракет кылайын. Азыркы учурда мен Зайнабидиновадагы мына ушул Райымбеков көчөсүндө турам. Бул жактагы Аль-Бухари мечитин бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Мына ушул Аль-Бухари мечитинен сиздер базарды көздөй бул жакка түз жүрүп келе бересиздер. Жолдун сол тарабында бул жакта Неман аталышындагы чоң аптеканы көрөсүздөр. Ушул аптеканын жанындагы көчөгө кирип ичкериге түз бир 150 метр кирип барсаңыздар, Сабат Глобал аталышындагы көп кабаттуу элитный домду көрөсүздөр. Ошол домдун алдына бара бериңиздер, маалымат беребиз. Ал эми ушул эле көчө менен ылдый тарапка түшүп кете турган болсоңуздар, базар тарапка карап бет аласыздар. Так достор, мен жанагы айткан домдун алдына да келдик. Домдун алдын көрүп атасыздарбы, өтө кеңири экен. Бул жактагы кеңири машиналарды токтотуп кое бересиздер. Домдун төрт тарабы тең мына ушундай темир заборлор менен тосулган. Домдун алды бир аз болсо дагы жашылдандырылган. Домдун капка тарабында болсо мына ушундай өзүнүн детский площадкасы, скамейкалары дагы бар экен. Прожекторлор дагы орнотулган. Негизи бул дом 12 кабаттан турат. Жанагы сатыла турган квартира болсо 1-чи подъездде 5-чи кабатта жайгашкан. Так, мынакей достор, жанагы сатыла турган 2 бөлмөлүү квартиранын алдына дагы келип калдык. Эми новостройкаларды билесиздер, коридорлору, подъездери бүт бардыгы кеңири, кенен, таптаза, сонун болот. 5-чи кабатка чыгып келе бересиздер лестница менен. Кааласаңыздар бул жакта 2 лифт кызматта. Азыркы учурда коюла элек, мына ушул айдын аяк тарабында 1-2 жумадан кийин коюлат экен. Азыркы учурда 2 лифт алып келинип, ылдый тарапта турат экен. Эми албетте эле өзүңүздөр кийин дагы келип көрүп, лифттерди көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 2 бөлмөлүү квартираны тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып берем. Кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган, чалып сүйлөшүп, келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Дагы бир маалымат бере кетели, бул жаңы домдордун ушундай сонун шарттары бар. Бул жакта ар бир квартиранын мына ушундай счетчиктери бар. Эгерде бир квартира ремонттала турган болуп, суусун өчүргөнү туура келсе, мисалы, өзүнүн суусун эле өчүрүп коет, целый домдун суусу өчпөйт. Эски домдордо билесиздер, целый домду өчүрүп, анан ремонт кылышат. Ушундай сонун шарттары бар. Бирок эшикти ачып, квартирага кирип бара бересиздер. 2 бөлмөлүү квартира, ремонту жаңы, келип жашай бересиздер. Эч жердин эч нерсе кылыштын кереги жок. Жалпы аянты болсо 66-30 квадрат метр. Жалпы аянты 66-30 квадрат метр. Кире бериши дагы кафель, жууп тазалаган оңой болсун деп. Полдору мына ушундай ламинат. Коридору, бүт бардык коридорлору теплый пол экен. Бул жакта дагы көрүнүп турат. Датчиктери менен мына ушундай сонун шарттары бар экен. Анда эмесе биз азыр оң тараптан баштай берели. Бул оң тараптагы бөлмө. Кандай бөлмө жеке? Ата-энелердин уктоочу же болбосо балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Айнек терезелери пластик. Отопление дагы кирген. Ушуну дагы эске алыңыздар. Азыркы учурда бүт бардык шарттары бар. Суу, свет, газ, канализация, отопление бүт бардыгы бар. Бардыгы центральный. Решеткасы дагы бар экен, темир решеткасы. Мына ушундай сонун шарттары каралган. Бул сатыла турган квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, кээ бирки буюнтайымдар кетет, кээ бирки буюнтайымдары калат экен. Ал жагын эми өзүңүздөр келишет экенсиздер. Мына ушундай апапакай болгон жакшы дизайндагы эшиктер дагы коюлган. Бул жака түз кире турган болсоңуздар, бул кухня, жеңелерибиздин экинчи офиси. Кухнясы дагы өтө кеңири кенен. Мына ушундай сонун кухонный эмеректер орнотулган, газ бар, вытяжка дагы бар экен. Мына ушундай достор. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так, документ боюнча эч кандай маселе жаралбайт. Закон түрүндө жакшылап сиздерге өткөрүлүп берилет экен. Сквозной квартира, эки тараптан тең күн тийип турат, эки тараптан тең шамал жүгүрүп турат. Ушуну эске алыңыздар. Так, дагы кандай маалымат берели сиздерге? Бул жактан азыр кухнядан чыкканыңыздарда оң тарапта гостиный, конок бөлмөсү жайгашкан. Бөлмөлөрү дагы кеңири кенен, потолоктору дагы бийик. Отоплениясы дагы мына ушундай чоң отоплениялар коюлган экен, көрүп атасыздарбы? Албетте эле бул кышында жакшы жылытат. Так, сатып аткан себеби бул жерде үйдүн ээси Бишкекке көчүп атат экен, ошол үй караштырып атат. Ошол себептен сатып атат экен. Не дедиңиз эже?
Рейкалар болгонбу же кандай? Мына ушул жерге рейкалар болуп, жакшынакай кылып, жакшынакай дизайндагы шкафчиктерди коюп берет экен. Ушундай эске алыңыздар, сиздерге даярдап, сонун шарттары менен квартираны сатат экен. Бул жакта болсо ажатканасы жайгашкан. Полу дубалы бүт бардыгы кафель, вытяжка иштеп атат. Унитаз, раковина, күзгү, аристон, 80 литрлик аристону бар экен. Вытяжкасы дагы иштеп атат. Мына ушундай сонун шарттары бар экен. Эми албетте эле баарыңыздарга жагат бул үй. Так, бул жакта болсо ваннасы, раковина, күзгү, душевой кабина, бүт бардыгы бар экен. Жакшы. Так, дагы кандай маалымат берели? Жеке болду окшойт а? Баасын канча деп атасыз эми? Басын 70 деп атабыз. Бул жакта дагы отопление бар экен. Баасы болсо 2 бөлмөлүү квартиранын баасы $70,000 бааланды. Албетте эле содалашуу болот дейт. Үйдүн ээси эгерде реальный клиент болсо, реально эле жакшы эле түшүрүп берет экен. Не демекчибиз, ушундай Ош шаарынын центринде, базардын жанында жайгашкан ушул Сапат Глобал курулуш компаниясы куруп берген көп кабаттуу элитный домдо жайгашкан ушул 2 бөлмөлүү квартираны колдон чарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик, сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.